Bunu büttünüz. Büttü. Remont büttü. Şey oldu. Kandaysan? Sağ ol. Sizlerge bat konuğa gelip kaldık. Selamat. Kandaysan kızlar? Selamat. Salamatlar. İşte başladыңlar mı? Selamat. Hazır. Отделениелерде мындан кейін уже баштайбыз, ертеңден баштап жұмысты баштайбыз. Бұл жерге негізінен азыр жана после родовой деп коет. Ошо после родовой отделениеде 90 көкөгүлак ташкан болсо 160ка больной жатат да. Ошолорду азыр бул жака жылдыртабыз. Ошо иштерди. То есть полный уже комплект болот. Комплект болот ошондо. Комплект болот. Анан дагы бир-эки жер кабинеттерге биз жанагы атайын жанагы врачтар келип окушат го. Алар повышениеде биздин ооруканада жасашат да. Аларга дагы ошо атайын учебник комнаталарды кылып, ошол жерде сабакта берет. Жетеби эмес да? Жетет. Главное, весь роддом бизге өттү. Эч ким жок, посторонний жок. Жок. Только өзүбүз. Ооба, жана ким бар эле? Кардиология центр бар эле. Ош кардио бар эле. Ош кардио ким эле эмеси врач? Камчыламович. Ал кетти. Так, бул жердеги Байрамбекович. алда кетти. То есть полностью биздин эмеге роддом койду сизге. Эч ким жок, чужой. Баары роддом. Төрөтүү. Бүттү, молодцы, все бүттү. Ремонт бүттү. Кана көрсөткүлөр ремонт. Мына көрдүңүзбү? Өзүбүздүн Бул жер смотровой. Болот да, ошо. Ооба, смотровой болот, Все, таптаза ремонт. То есть бул жерге келет, текшерилет. После родовой больнелер. После родовой. Биз келечекте бул жерде родильный отделениянын бир бөлүгү да кылабыз деп атабыз. Родзалды уюштуруп алар жасайбыз алар. Бүт мына палаталарда. Ну, карайсыңар. Эми азыр скучный болбойт. Ооба. Азыр мына бул жактарда деле бүгүнкү күндө өз 185 көккө ылайык ташкан болсо ооруканабыз. Мына төрөт стационары. Бүгүнкү күндө 340 больной жатат азыр. Дагы скучность бар да. Алардан бул жака алып келебиз уже. Эртеңден баштап. Пландаштырып атабыз. Мыналар аябай жакшы болду. Ооба. Ысык суу, муздак суу, умывальник. Мына жакшы болду мынакей. Палаталарда Ооба. Болду мына. Кудай кааласа занавескалары калыптыр. Эми аны өзүң жасайсың жеке. Жасайбыз аны. Жасайбыз. Шартөктөн баары жеке өзү да көзөмөлдөп атат. Күн сайын оплата жасап атабыз. Ошол картиналар болбосун деп атабыз да. 3 бүттү. 3 бүттү. Ооба. 3 азыр кырып мындай кылып, кемпирлердин учебный комната кылып жасайбыз. Анан жанагы дневной баягындайлар жасап. Болду. Бул жакта каяктан кирип калат ход? Ход азыр биз кирдик го? Ошол жер. Нар жагынан биз Николай жардайым келип жүрөсүз го сиз? Ошол жагы бар. Соединённый, аркат жагы менен өткөндө. Ошол жактан кыласыңар ходду ки? Мына жактар жаба эле коебуз, бир эле ход кылганбыз. Бир эле ход жакшы да. Бир ход жакшы. Анан өткөндө асфальт дегенди кайсы жерде айттыңар эле асфальт? Азыр өзүбүз стачка кылдык азырчы. Себеби ошол стачканы акчадан бизде жетишпей калып, кийинки жыл калган. Эртең басып беребиз. 3-нчы этаж бүттү. 3-нчы этаж көрсөтүп. Жакшы болду, кудай кааласа. Азмандай палаталарды оштурдук. И бул жерде жанагы повышение келгендер бар го, окутуп, мына чоң класстар бар го. Бул жерге кылып, муняждардан коюп, төрөттүн балдарын ошол себеби ансыз болбойт да ушунда жана айылдардан келет бизге окуганчы. Медсестраларды, врачтарды жөнөтөт. Анан ошолорго бул жерге ошондой бир-эки комнаталарды коюп койдук. Окутуучу бөлүмдөр катары алды. Роддомдо где-то 30% врач, мугалим да болуп иштешет да. Ушул жерде и практика болот, и теория менен совмещать этиш. Эми аны өзүңөр карагыла. Аны өзүңөр кара. Кайсы жерде палата болот, кайсы жерде класс болот, кайсы жерде керектүү оокатыңарды жасай бергиле. Главное, зданияны алдык. Эч кандай проблема жок. Эч кимге эметпейбиз. Эч кимге көз каранды эмеспиз. Өзүбүздүн мекеме, өзүбүздүн төрөт үй. Ата өзүн төрөт үй туруп, мен жана башта келгенде баардыгы кыз келиндер коридордо жатышыптыр. Орун жокчу. Мына уже теперь орун кеңир болуп калды. Жана өткөндө доктор менен жолугуп калдым, бир открытияда жолугуп калдык. Тетиги кардиолог врач мененчи. Ошо киши менен жолугуп калып айттым. Мен эч капачылык жок, наоборот жакшы болуптур, кенен болуп жайлашып,
роддом чоңоюп жакшы болуп калыпты, биз кичине түшүнбөй жүргөн экенбиз деп аябай ыраазы болду. То есть жанагы кыргызда макал бар го, ээси келсе бесин бер дейт. Бериш керек да. Мен азыр доктурга айтып атам. Өзүбүздүн окат туруп, бирөөгө көз каранды болчук. Канчалык биздин кыздарыбыз, балдарыбыз, карындаштарыбыз төрөгөндө, төрөткө чейинки жата турган жерлери жок болчу. Коридордо жатчу эле. Мына азыр эми кенен болуп калыптыр. Кенен, өзүбүздүн үй, бир хозяин, эч кимге көз каранды эмеспиз. Мына роддом деген ушундай болуш керек да. Өзүбүз роддом болуп туруп, өзүбүз эч калбайбыз. Эми сонун болду. Сиздин жардамыңыз менен болду. Куттуктайм эми. Куттуктайм. Сонун болду. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Куттуктайм, ийгилик каалайм, жакшы деңиздер. Анча мынча оокаттарды да жасап берем. Жасап кооздойбуз. Жанагы роддомго келгенде жанагындай эме болуш керек да, мындай аура болуш керек да. Мына ход жасалып калып, кандай кооз болуп калды. Мен көп байкап атам. Мен силер мени байкабай атасыңар, мен эртең менен кеч келип, айланып, шыпытып, тазалап, жудуртуп атам. Анча мынча жуулбай калгандарымды доктурга чалып урушуп атам. Анан доктурга чалып мен орун басарыма чалып жуугула тазалага депчи. Мен такай байкам. Мына обедтен кийин жаңы выписка болот го, чыгып сөткө түшүп атат. Сөткө түшүп, интернетке чыгарып, фейсбукка чыгарып, мына биздин төрөт үй деп мондой болуп реклама болуп атат. Пациенттер да ыраазы. Главное эми жакшы кармап доктор. Сиз особенно түшүндүңүзбү? Доктор, сиз көзөмөлдөп туруңуз. Сиз эжеке көзөмөлдөп туруңуз. Главный таза кармаш керек. Таза ичи таза болуш керек. Мына жана взятка маселен карагыла кыздар өтө катуу иштешет. Уят болуп калбайлык элдин алдында. Мынакей Жеңишбек Шырманович баштаган Майранын роддомунда төрөт үйүндө могу врач кармалып туруп окуй деп эртең шерменде болуп жүрбөйлүк. Өтө катуу иштеп атат азырчы. Өтө. Анан бети чүркө болуп, мынакей деп элдин бетин каралбай жүрбөйлүк. Мен ушул маселе боюнча катуу карап атам, катуу. Эми жакшы болду. Эми Кудай кааласа бир 2 скорыйыбыз калды. 2 скорый алсак, жаңы жылга чейин 2 скорый келет, 2 скорыйды алып келсек, ошо болду уже Кудай кааласа. Сонун кылып эмелерди жалюз кадагыла. Занавесканы кадагыла, могул жерге жанагындай коврик, могул жерге эметип, гүлдөрдү татнаа кылып коздоп коюп. Эми приятный болуш керек да. Тем более женский коллектив жекеден башка. Ар бириңер бирден гашук гүл көтөрүп келсеңердер, бул роддом ичи гүлгө толуп кетет. Ошол эми. Ийгилик каалайм. Ушу ак жолтой болсун больницабыз. Бул жерден Оштун эли, Оштун Ошко кызмат кылган мемин деген инсандар биздин эркек балдарыбыз, кыздарыбыз төрөсүн. Ош шаарыбызда кызмат кылсын. Кудай кааласа Ош шаарыбыз ушу келечекте чоң мегаполис болсун. Баардыгыбыз сыймыктанайлык, сүйүнөйлүк. Мынакей уже Средняя Азия боюнча айтып атат, сонун болуп атат, иш жакшынаак болуп атат, мына Ош көркүнөн чыгып атат деп. Ушу жанагы токтоп калбашыбыз керек. Дальше кете бериш керек. Давайте, ийгилик каалайм, обнимаю. Биздин коллективдин бир немеси бар эле, өтүнүчүчү. Бул жака маршрут аябай интервалы узакта келип атат да. Ошого бир киришип, ошол маселени чечип берсе. Бир эле маршрутубуз бар, 5 деген, башка эч маршрут жок. Эртең менен кыйналышат. Чалтырышпайт. Так, Сонбек Алматович. Мына роддомго бизде канча маршрутка каттайт? Бир эле маршрут каттайт экен, 5. Абыласы городскойго? Городской. Городской автобус каттайт. 10 автобус. Маршрутлардан Бир эле маршрутка каттайт, 5. 5 каттайбы? көбөйтөлбү? Жок, интервал долгий дейт, ошол күтүп калтабыз дейт. Каршы көбөйтөсүң да. Кош, макулбу? Кош дагы Главврач менен сүйлөшүп эметип койгон. Кыздар эметип болсун, макулбу? Макул. Мына асфальтын эртең кошот деп берем. Эмеге чалган жекеге.
Ол жерге да гүл егебиз, Кудай кааласа. неме септирип коебуз, чыгып атат. Ооба, газон. Себилди. Үйлөрдүн уруктарына алып койдук, баягындай сары үйлөрдүчү. Ушулар жасайбыз. Бул ушунча жыл иштетип карап койбоптур да. Ушунчалык иштетип, канча деген акча тапты, канча байыды. Эми ушу карап коюш керек эле да. Жеке, жанагы городской роддомдун берки акыркы корпусун ремонт жасап бүтүрдүк да бизчи. Ооба. Ошонун астында кете бир 200 квадраттай асфальт бар экен. Өткөн сен айтпадың белең? Анан тияктı бүтүп басып эдик белек. Ушул жерде асфальт басып койчу, а то мындай жакшынакай болбой калыптыр. Стяжка кылышыптыр, жарашпай калыптыр. Сонун кылып эмен асфальтты басып, чийимлерин чызып койгон эле разметкалар макулбу? Хорошо, шап, жарайт. Макул. Эртең басып берет. Болуптур кыздар, пока. Обнимаю, целую, жакшы иштегиле.